واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل يعلمون والصافات صفا السحرة وألقي السحرة ساجدين واتبعوا ما تتلو الشياطين فإنك رجيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم قال ربي إني وهن العظيم Bir minutga men ушул абалды эми түшүндүрөм. Урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн күнү жинолог көйүп кетти, молдо көйүп кетти. Түшүнтүп эле бирдекени көргүзүп эле, көп нерсени таң калтырып эле, коркутуп атканын угуп атасыңар. Биздин учурда жиндер контактка чыкты деп айтылат. Жин контактка чыккандай, дем салып атканда, же кайсылыр үчүн үйдө деле чыгышы мүмкүн. Мындай абал көп учур болот. Биздин учурда дем салып атканда жин контактка чыгып, мына бөлүп чыгышка туура келди. Эмне үчүн контактка чыкты? Бул жин кыйналды. Абдан ичинен баягы дискомфорт болду. Абдан Куран угуп атат, өрттөнүп атат, кыйналышып атат. Ошондуктан булар айласыздан өлүп баратканды билип туруп мына контактка чыккан ошол болду. Ар учурда эле чыга бербейт жин контактка. Кис көп молдолор сенде эчтеке жок экен деп туруп психиатрлардын колуна салып берип атат. Мен айтып атам, кес молдо сөөрөйлөр мындайларды токтоткула, жин жок деп айтпагыла. Аны силер көрбөгөнүн билбейсиңер. Жин бар экени толук көрүнүп турат, силер аны түшүнбейт экенсиңер. Эмне дегенде ал музыка угат, арак ичет, кумар ойнойт, намаз окубас эле жин бар деп айтылат. Андыктан дем салып беришибиз керек. Психиатр, психологдордун колуна салып берсеңер, алар кайрадан башкачан крышасын айлантып, психотропный, нейролептик, антидепрессанттарды берип кайра өгөш бетери өлтүрөт. Мына мен как доктор катары айтып атам. Мен силерге как доктор катары түшүндүрүп берем, бул абал эмнеде мындай чыкты. Мынаки интегративдик медицина деген ушул жери артык. Эмнесинен артык? Мына бул кыздар денеси ооруп келген бизге. Денеси ооруп, жөн эле кыйналышып, бул ичи ооруй берет, жүрөгү кысылат, булус уктабай калган, кыжалат боло берет, эчтекени жактырбай чарчай берет, сулуп калып жатып уктай берет, сүйлөшпөй калган ата-энеси менен. Мына ушундай абалда келип, мына биз учетко алып туруп демге киргизсек, мына ушул абал келип чыгып атат. Мынакей дене менен бул руханий оору байланышы экен ушул жерде көрүнүп, мына ошон үчүн биз интегративдик деген мына клиниканы ачып, мына бизде артыкчылык ушул. Биз руханий дагы денесин да чогуу карайбыз. Менчелик дем салган бул Кыргызстанда жок эсе деп деле айтам. Кимде ким мен мыктымын, мен Шайлообектен көп дем салгам десе келсин. Эгерде далил негизинде, изилдөө негизинде мен көзүнчө кечирим сурайм. Бирок дагы да айтам, Кыргызстанда менчелик демди эч ким сала элек. Менин үйрөткөн тетиякты устаздар азыр мага жиберип атат. Мына бул тажрыйбада ошон үчүн денени кошо дарылап, мынакей ушул жак артыкчылыгын таптык. Мындайча айтканда бүгүнкү медицина бул абалды түшүнбөйт. Ошон үчүн бүгүнкү химиялык дарылар менен дарылай берип, руханийдин иши жок. Мындайча айтканда бул медицинаны түшүнбөйт. Бул холистикалык дене менен руханийни кармаганды билбейт. Бул специальностьты түшүнгөндөр бири өзүнүн жүрөк кардиолог, же болбосо терапевт, гинеколог деп бир бөлүп туруп эчтекени түшүнбөй отуруп, көптөр мынакей букет оору менен айыкпай жүргөндө ошон. Мына ошон үчүн дагы да айтып атам, бул кыздар эң биринчи денеси ооруп келген, кыйналып, жүрөк ооруп, желкеси тырышып, уктабай калган, алсыз болуп калган, жатып калган, температура боло берет, бирде көтөрүлөт, түшөт, эчтекени жактырбай калгандыктан мынакей келип бизге көрүнүп, анан демге киришкенен абалды көрдүңөр. Эми бул биз бөлүп чыктык, жана дем салып аткан жерден башкалар коркпош үчүн. Ошо дем салып аткан жерде булардын жини киреби кирбейби деген маселеге мен айтам, дем салып аткан жерлерде эч убакта кирбейт, анткени бул жерде Куран окулуп атат. Кайсы резон жин бирөөсүнөн кирип, башкага кирип кыйналыш. Кириш үчүн да көп абалдар бар, аны көп түшүнүп, мына молдолор түшүндүрөт. Мына молдолордун артыкчылыгы мынакей ушул жерден кандай сонун жардам берип, бул кыздар эми иншаллах жакшы болот.
Кимде ким жинди чыгарам десе, ал өзү жаңылышты деп айтабыз. Жинди эч кимиз чыгара албайбыз. Булар биз чогулуп алып бир кызды 100 жолу оксак да чыгат деп айта албайбыз. Эмне дегенде биз билбейбиз. Жакшы болот, жылыш болот, андан ары биздин артыкчылыгыбыз. Молдокелер кантип күрөштү үйрөтөт. Сыйкыр дейбизби, көз тийби дейбизби? Көптөр бизге келгенде мени көз тийди деп айтты дейт. Молдокелер, дагы да айтып атам, молдокелер, дем салып кичине таапчылык кылып жүргөн молдолор, мен силер суранычым, көз тийди деп айтпагыла. Сыйкыр бар экен, дуа кылып салып тур деп айтпагыла силер. Айтканга илимиңер жок экен бүгүнкү күнү, мен дагы да айтып кетейин. Эмне үчүн бар дейсиңер? Ооба, сыйкыр бар, көз тийүү бар. Ошол учурда бизге келгенде мага молда айтты эле, көз тийди деле дейт. Эчтеке кылбай эле ким көздөр? Абысынын же мурунку аялынын кайненеси же бирдекеси дөөрүлө бирөөдөн көрүп жүрө берет. Ошол мактай берчи эле, көз тийчи эле, мен жумушум жакшы эле, ийгиликтүү эле деп бирөөдөн көрүп жүрө берет. Өзүн сураштырсаңар, силер сураштырбапсыңар ошон үчүн. Намаз менен иши жок. Ачык жүрөт, жылаңаш жүрөт. Мынакей көлдөгүлөр канчалар азыр плавкачан жүрүп атсыңар. Кимде ким көлдө плавкача, көлдө чыгып атсаңар, ичиңерде жин бар деп айтам. Не обязательно монтип канта чыгат. Ал түркүн ооруларды алып келет. Ийгилик сизге алып келет. Ишиңер болуп атып, ийгилик жашооңор болуп атып, ажырашуу, ишиңер токтоп калат, аягына чыкпай каласыңар, балдарыңар ооруй берет, жумушуңар ойроң боло берет, уйкуңар жакшы болуп тынчсыздык, бул ошодон. Силер ойлогула, азыр менде кантакка чыккан жок, менде жин жок деп, дагы да кайталап атам, кимде ким көлгө барып плавкачан, жана турсачан эс алып жүрсүңөрбү, обществода жин бар 100%, айтып коеюн силерге. Мынакей бул жерде конченелер келип отурат, арак, алкаш, кумар, жанагындай казиноға барып туруп акыркы квартирасын сатып жүргөн, ажырасып аялын таштап койгон, 100% жини бар, намаз деген иши жок, бирок кантакка чыкпай тылтый отура берет. Эмне ошолордун жини жок деп айтабызбы? Мына ошон үчүн бул абарда жин кыйналып атканда кайра жакшы ушул жерден күрөшөбүз. Эми дагы айтарым, биздин абалда дагы да түшүндүрөйүн. Эми кандай күрөшүш керек дегенде, мына биздин система келсеңер, мына молдолор эми кантип үйдү тазалашты, кантип өзүн тазалашты, кантип өзүн коргошту, кантип ичин тазалашты, бардыгын үйрөтүп, жана биздин врачтар кошолуп, жана ички аппаратында тазалап, гинекологиялык жактан ооруп атса ошо жагына чейин, маткасында миома бар, албетте физикалык оорулар, ошонусун кошо дарылап жашынакай болуп чыгат да биз көп деген ооруларды чыгарып атабыз, же ушундай болуп чыгат деп айта алабыз. Клиника ошон үчүн бизде интегративдик клиника, холистикалык ыкма менен дарылайбыз. Холистик деген толук руханий менен денесин кошо карайбыз. Кайрадан сыйкыр. Сыйкыр бар экен, сен кара дуа десе, башка бирөө кара дуа кылып салып туруп, ооба, мени баланчалар мынтип сыйкырлап, эң биринчи молдокелер айта бербегиле. Эмне дегенде өзү аракет кылбай жүрө берет. Көз тийди башка бирөөдүкү, кара дуа кылды башка бирөө өзү намаз окуп алса, зикир дегенди билесе, керек болсо туалетке киргенде кайсы дуаны айтышты, жатканда турганды, кошулганды, түркүн эчтекени билбей туруп, силер айткан боюнча менде кара дуа башка бирөөдөн көрүп жүрө берет. Ошон үчүн токтоткула деп атам, антип айтканыңарды. Кара дуа болбосо кара дуасын до конца чыгарганга аракет кылып, аркасынан чуркагыланды айта турган болсоңор. Болбосо үйрөткүнө намаз окусын, ошо кара дуа жабышпайт. Көз тийбейт качан? Жабына турган болсо, жолук салына турган болсо, шалаңдап азыр көлдө ачык жүргөн болсо, музыка укпаса, арак ичпесе, бийлебесе, мына ошондо анан кийин оңолот. Ошолорду үйрөтөлү эң биринчи. Мына биздин абалга кайра айтып келели. Мен айтарым, мен бул силер көп суроо бересиңер. Булардын жини эмне болот? Булардын жини семирип турган абалда, булардын жини эми кичирейет. Кичирейет, соолуйт. Көбүнчө сүйүп кирет. Сүйүп киргенен оңой менен чыкпайт. Сүйүп кирген жин ичинен өлгөнгө даяр. Бул жиндер сыртка чыкса өлөрүн билет, башкалар да өлтүрүп салат. Ошон үчүн чыкпайт. Кимде ким чыгарам десе калпычы болуп эсептелет. Оңой менен чыкпайт. Бул кызга эң негизги азыр жеңилдик беребиз, өздөрү күрөшүп калат, күрөшүү менен толук кес-кесте келип турган, ошондойча жок болот. Буга бир аз өзүнүн аракетине жараша, 1 жыл болобу, 1 ай болобу, ишыл өзүнүн аракетине жараша, иншаллах жакшы ийгилик болот. Чыгасыңар. Чыгасыңар, мен силерди эскерттим, туурабы? Эмне максат менен кирдиң? Эмне максат менен кирдиң? Айт. Айт тез. Эмне максат менен кирдиң? Айт. Эмне максат менен кирдиң? Я. Айт. Айт деп атам. Мен сени өлтүрөм, билесиңби азыр? Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ла хаула ва ла куввата илля билля.
لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر айт эмне максат менен кирдиң эмне максат менен кирдиң я айт тез жакшы көрөм сүйүп кирдиңби я сен өзүң теңиңди тап сен өзүң теңиңди тап сен эмне максат менен кирдиң айт тез я эмне максат менен кирдиң мен азыр сени өлтүрөм уктуңбу чыгасың же өлөсүң لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله өлөрүң билдиңби эми өлөсүңөр мынакей мен билбейм кайсы максат менен кирдиңер бирок билем өлөсүңөр мен билбейм кимден кирдиңер бирок билем өлөсүңөр мен билбейм билгим да келбейт канча экенсиңер мен билем баарыңар солуп туруп өлөсүңөр эми сүйлөш керекпи жин шайтан менен дегенде дагы да айтып кетейин сүйлөбөш керек булар калпты согот калпты 199 калп айтып бир чындыкты айтып койсоң ишенип коюп жүрө берет обязательно өлтүрүш үчүн деп айтат өлтүрүш үчүн десе бардык албетте шайтан өзү менен кошо тозокко алып кетиш үчүн азгырат деген Куранда айтып атат өзү менен кошо өлтүрүп тозокко түбөлүк апарыш үчүн дейт өлтүрүп деп баарына белгилүү анын үчүн бир көз ачык же бир молдо сөөрөй сени өлтүргөнгө кириптир десе өлтүр баарыгы өлтүргөнгө киришет максат ошол жана сыйкыр менен кирдиби кара дуба менен кирдиби көз тийип кирдиби биз билебиз жин бар экенин бирок териштирбейбиз териштирсек фитнах чыгат сенин көз тийип же кара дуба кылып барса фитнахты кайненеси менен чыгарат күйөөсү менен чыгарат сенин баланча дуба салып мынтип бирөөгө подозревать күмөн болуп туруп кырылышты алып келген жин шайтан ошон үчүн көп сүйлөшпөйбүз сүйлөшсө да кайнесесин айта бериши мүмкүн абысынын айтышы күйөөнүн айтышы мүмкүн мына ошон үчүн биз укпайбыз сүйлөшпөйбүз сүйлөшкүбүз да келбейт анткени сүйлөшүүдө пайда жок Kur'an okuyanda gana bular soğurut, biz Kur'an oku bereriz, ölöt ölbese çıgat. Emi dağı da aytayın, eğer de sizler bizden moldakelerçi bağıt berбесе, mından arka avalının tuğra üretbese, cin çıksa dile kayra gire veret, kayra muzika oksa kayra girip ketet, жалаңаштанса muzika oksa, tuvaletke dualarını айтпай, birөө менен кырылышып айтып кетсе, жумушуна барып алып кайра харамга, арак бар жерге аласы, кайра оңой кире берет. Оп-оңой кирип кетет. Андыктан эң биринчи максат бизде мынакей интеграция жагынан, дене жагындагы, руханий жагында чоголуп жүрүп, мына бизге келгиле. Мыкты молдакелер турат мынакей бир дем салганда канчалар жакшы болуп кетип атканын көрүп атабыз. Кичинекей балдар агрессиясын токтоп калып атат. Бир менен кыжалат жашоосу болбой жүргөндөр жашоосу сон болуп калып атат. Иш оңолбогондор иш оңолуп кетип атат. Анткени жүрүп эле ишибиз чатак болуп кетти. Бизнесибиз жакшы болуп келатып түшүп кетти. Алсыз болуп атам, жалкоо болуп кеттим. Эчтеке кылып, эчтеке көңүлүмгө келбейт. Жаман көрүп атам күйөөмдү, күйөө аялын. Кайненеси менен жашоо жакшы болбой атат. Жүрөгү кысылат, бук болот, ыйлагысы келет. Эчтекени жактырбайт, ушул сыяктуу көптөгөн түркүн оорулар менен мына молдакелер көзү турат, дем салуу менен эң сонун абалда жакшы болгонун байкап атабыз. Андыктан таң калбагыла, кимдир бирөө контакка чыгарып алып, тим менен сүйлөшүп атса, тим менен ошол кыйын экен дебегиле. Кыйын ким? Мындан аркысын көзөмөлгө алып, мына учетко алып, мынакей аягына чейин буларды 1 жыл болобу, 1 ай болобу, 6 жыл болобу аркасынан жүрүп туруп жакшы абалга алып келе турган биз программабыз. Ошон үчүн интегративдик Сеннамед клиникасы катталгыла бизге, жазылгыла, башкалар менен бөлүшкүлө, келгиле, мыкты врачтарды коюп койгонбуз. Bizde terapevt, nevropatolog tetiyakta dinsiz vraçlar emez. Oşo эле pediatr tetiyakta dinsiz pediatr emez. Oşo ruhani karap бере турган мыкты врачтарды тизип койгонбуз. Мыкты мынакей карыкелерди, мынакей жакшы Куранды тимде сонун билип такыба мынакей молдолорду жашына калып тизип койгонбуз. 8 молдо эле мына 1,5 сандан ашык дем салып берет. Жин шайтандардан коркпогон, такваны билген, мындан аркы абал руханийди кантип тазалап жакшы алып жүрүштү мыкты үйрөтүп айтып бере турган молдокелер силерди тосуп алат. Андыктан ассаламу алейкум.